Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн ушу кемпир абад маселеси боюнча бейкүнөө камалган биздин жердешибиз Айданбек Ахматовдун бошотуу талабы менен чогулуп турабыз бүгүн. Ал кишилердин күнөөсү жок. Биз ошону бийликтен суранабыз. Бошотуп чыгарып коюңуздар. Анан бул кемпир абад маселеси боюнча биз ушул кемпир абад Өзбекстанга кеткениге каршыбыз. Жүрөгүбүз ооруп турат. Бул келечекте биз буну таштап койбойбуз. Келечек муун сөзсүз бул кемпир абад маселесине кайтып келебиз. Бул бийликтер да кетет убагы келгенде. Биздин ошол жерге болгон проект идеяларыбыз болчу. Ошо Жалал Абадтан чыгып, тооду тешип, кемпир абадтын үстүнөн өтүп, Кара Суу менен Ошко өткөн бир чоң магистрал, чоң көчөлөрдү курганга проекттер, идеялар бар болчу. Келечекте бул Ош өрөөнүндө, Жалал Абад өрөөнүндө калктын саны тез өсүүдө, Өзбекстанга караганда дагы ошол Кыргызстан түштүгүндө калктын саны тез өсүп келет. Эсенги боюнча Кыргызстан азыр алдыңкы орунга чыгып кетти калктын саны өсүү боюнча. Ошондуктан биз бул маселеге келечектен кайрылабыз. Айданбек Ахматовду бошотуп коюңуздарды талап кылабыз. Бүгүн ушул Айданбек Ахматов агабызды бошотуп коюуну ушул биздин президентибиз Садыр Жапаровдон суранып кайрылуу жасайлы деп ушул жаштар чогулдук. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, сиздерден суранабыз. Айылда ушул апасы бар дегендей 5 президент менин көз ашы апасы өзүңүз жакшы билесиз, бул нерсе өзүңүздүн башыңыздан өткөн. Биз ушул нерсени сиздерден суранабыз. Ушул агабызды биз жаш кезибизден эле билебиз. Ал Таймамбас, Айкөл, Чынчыл агабыз. Ошондуктан урматтуу бийлик өкүлдөрү, сиздерден биз Айданбек Ахматов агабызды бошотуп коюңуздарды суранабыз. Айданбек Ахматовго боштондук! Кыргызстандыктар, Кыргызстан жарандары, мына биз да мына чогулдук, мына ушинтип чет жакта каякта жүрсөк дагы баардыгыбыз Кыргызстан деп согот жүрөгүбүз. Анан биздин кайрылуубуз ошол президентке, отбасыларга ушул элди бөлбөй, баардыгы Кыргызстаным деп жүрөт. Баардык сүйлөгөн адам Кыргызстан деп сүйлөт, Кыргызстан деп жүрөгү согот. Кандай сүйлөбөйлү, эмне болбосун, мыйзамсыз камалгандардын баардыгынын сөз эркиндигини бош коюш керек, чектебей. Ошого мындай баардыкты биз талап кылабыз, ошо президенттен баардык эл журтты, кыргызстандыктарды чогултушуну, душман көрбөй эч кимди. Айтканды мындай жаман туура кабыл алып, ошону биз талап кылабыз. Биз эл душман эмес, эч ким, баардыгы Кыргызстан деп согот жүрөгү. Кыргызстан үчүн. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.